эч бир аял затынын ушинтип ыйлактап кыйналышын каалабайт элем да. Анткени женская солидарность деген болуш керек да бизде. Ошол нерсени карманган аял затын дагы аябай сыйлайм. ТикТоктогулар жаман эмес. ТикТокту жаман колдонгондор бар. Бирөөнүн кайгысына бакыт кура албайсың дейт. Аялы бар болсо карабай эле койгула. Аялы бар эркекке салам айтпай койсок деле жараша берет бизге. Эч ким эч нерсе кыла албайт. Көз артпай эле койгула. Жашай берсин өзүнүн оокаты менен. Эгер билбей адашып алган болсоңор, ошол эркектин ушундай бир сазайын берип коюш керек, колуна карматып. Эгерде силерге айткан эмес болсо да, менин аялым бар деп. Тилекке каршы ар кандай учур болот да жашоодочу. Биз биле бербейбиз баарын, ич коюнуна кире албайбыз, оюн окуй албайбыз дегендей. Бирок билип туруп, ушинтип башка бир аялдын көз жашын төккөндөн алыс эле болобуз сураныч. Эгерде айтып ушундай бир экинчи аял кылып алган болсо, анда эми анда дагы башка жагдай. Бирок билип туруп кылбагыла демекчимин. Бул маселе боюнча болсо, мындай нерсе дагы аябай көп да. Байкуш бир аял отурат Кыргызстанда, бала чакасын багып, ата-энесине кызмат кылып, бул жактан болсо эркек келип туруп башкага үйлөнүп алган болот. Ал эркек айтпай коюшу да мүмкүн да, мисалы менин аялым бар Кыргызстанда деп. Бирок көбүнчөсү мен ажырашып кеткем деп жашырып коет экен. Балким бул эркектердин нафсына айынан нафсын тыя албайт. Балким ошол аял өзүнүн дагы мындай нафсын тыя албайт. Бирок кандай болгон учурда бир гана нерсе бар. Өзүн сүйүп, өзүн сыйлаган айым эч качан өзүн анчалык деңгээлде тебелетип койбойт. Бирөөнүн үй бүлөсүн бузганга чейин барбайт. Өзүнүн сулуулугуна, өзүнүн акылына, өзүнүн күчүнө ишенген аял эч качан бир көз ачыкка барып бир жаман иштерди кылбайт. Ошон үчүн келгиле биз акылдуу бололу. Эркектер бизден үлгү алсын.